Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, достор. Бул видео менен максималдуу бөлүшүп койгула. Жетим тоого байланыштуу жана Нарын областын кантип өнүктүрсөк болот, ошол тууралуу кеп болмокчу. Кечээ президент Садыр Жапаров өзүнүн баракчасына эл каршы болсо жетим тоогун иштетпейбиз, пока эч кандай иштетүү боюнча чечим кабыл алынек деп айтты. Эл каршы болду, өзүңүз көрдүңүз. Кыргыз эли полный, Нарын эли 90% эл бүт баары каршы жетим тоонун казылышына. 2009-2010 жылдарда каршы чыккан, эч кимге иштеткен эмес. Ошол үчүн значит уже жетим тоону иштетпей эткенсиңер, бул жакшы жаңылык деп айтып коелу. Эми Нарын областынын эли кедей жашайт, жанагы кедей болуп калды, кембагал болуп калды деп айрым нарындык бир туугандарыбыз, бир активист дейбизби, бир журналист дейбизби, ошолор кедей болуп кетти. Биз Нарын элин байыталы, жетим тоону кансактым эле байып укмуш жашап кетмек деп атпайбы? Мен ошолорго кайрылат элем. Силер эми бар болбойлу жетим тоо боюнча. Мен азыркы учурда Нарын областын деги эле могу Кочкор, Жумгал, Актала, Атбаш райондорун, Нарын райондорун деги эле Нарын областын кантип өнүктүрсөк болот, мен ошол боюнча программа жазып атам. Азыркы учурда кыргыз тилинде, орус тилинде жана англис тилинде 3 тилде чыгат. Кудай буюрса бир 2 күндө бүтүп калам. Азыр уже бир 80-90% бүтүп калдым. Бул программаны мен жарым жылдан бери эле жазып атканбыз. Бир 2 күндө Кудай буюрса жалпы кыргыз элиме мен жарыялайм. Өзүмдүн социалдык барактарыман жана башка сайттардан. Ошол себептен уже жетим тоону унуталы болду. Жетим тоо темасына келбейли. Жетим тоону эме президент айтып атпайбы, изилдеп дагы чалгындоо иштерин жүргүзүп коюшубуз керек деп. Чалгындабай эле койгула. Кийинки муун бир 30-40 жылдан кийин өздөрү керек болсо өздөрү чалгындап алат. Жетим тоону аспай эле Нарын областын Кудай буюрса тез арада өнүктүрүү боюнча мен программамды сунуштайм. Ошол программада по черному, по белому бүт жазылып турат. Нарын областын 2 жылда элин бай жашоого алып келип, ар бир үйдө машине, ар бир үйдө ондон уй, жылкы, кой кылып, көчөлөрдүн баарын асфальттап, жарыктандырып, инфраструктуралардын баарын оңдоп койгонго колдон жана биздин колубуздан келет. Эгер Нарын областын өнүктүрүү боюнча программаңар жок болуп атса, жардам берейин. Өнүктүрө албай атсаңар, өнүктүрүп берейин. Максималдуу бөлүшүп койгула, достор.